Мунаралардын ар кандай формада келгенин байкагандырсыз. Бул мунара, бул дагы мунара. Ар кандай формалардын өз милдеттери бар. Көпчүлүк адамдар базалык станцияларды антенналар деп аташат. Өзү базалык станциялар мунараларда же имараттардын чатырында орнотулган. Мисалга алсак, биз азыр турган жер бул имараттын чатыры. Бул имараттын чатырында биздин базалык станция орнотулган. Ооба, чындыгында бул антенналарды, тагыраагы мунараларды эч кандай шамал кулата албайт. Жана алардын үстүндө көптөгөн жабдуулар орнотулат. Чындыгында азыркы тапта биз шаардын ызычуусунан, чоңдогон имараттардан, кофейнялардан алыс жайгашкан кезибиз. Айланабызда эч кандай курулуш иштери жок, ал эми жолдордо болсо абайлагыл уйлар, жылкылар деген белгилер турган чагы. Мына дал ушундай жерде биздин телефон жөн гана кирпичке айланып калабы? Тынчтык мырза, ушул ой жүгүртүүм туурабы? Албетте жок. Анткени сизде баары бир байланыш бар. Бул жөн гана биз сигналды алыстан алабыз дегенди билдирет. Мисалы, чоң аянтты камтуу үчүн биз болсо тоолордун чокуларында базалык станцияларды орнотушубуз керек. Бул көп чыгымдарга алып келет. Экинчи жагынан биз чоң аянттарды камтый алабыз. Бирок албетте бул нерсеге дагы элдердин саны, тоскоолдуктар таасирин тийгизет. Сиз Кыргызстандын бүткүл аймагынын 94%-ын тоолор түзөрүн, алардын көбүн бийик тоолуу аймактар түзөрүн билсеңиз керек. Бул ар дайым туруксуз аба ырайы, нөшөр шамал жөнүндө кабар берет. Ал эми кышында метрге созулган кар күрткүлөрү дагы болушу мүмкүн. Жалпысынан ал жака жетүү кыйын. Ал жердин жабдууларды, курулуш материалдарын алуу канчалык кыйын экендигин айтпай койго болот. Бирок байланыш керек. Балким жолдо кырсык болуп калсачы. Мен чындыгында ойлоном. Сиздер шаардын ичине 2 же 3 бийик мунараларды орнотсоңуз болот турбайбы? Баягы камтуу жакшы болуусу үчүн. Бул анчалык жөнөкөй эмес. Мунара канчалык бийик турса, анын камтуу аймагына ошончолук көп адамдар түшөт. Мындай жол менен мунара тез эле ашыкча жүктөлөт. Ошондуктан биз канчалык азыраак мунараларды орноткубуз келбесин, бир чоң мунаранын ордуна бир нече кичинекей мунараларды орнотуу натыйжалуу болот. Бир мунараны жүктөбөш үчүн жана бардыгына интернеттин сапаты тезде жетиш үчүн ушундай кылат турбайбы? Дал ошондой. Жаңы маалыматтар үчүн сизге рахмат айтабыз. Жеке мен үчүн аябай кызык болду. Ал эми достор, сиздер менен болсо биз кийинки чыгарылышта майрам күндөрү кандай болорун жана стандарттуу эмес абалда байланыштын сапатында маселе пайда болсо, аны кандай кылып чечет ушул тууралуу сүйлөшөбүз. Өткөрүп жүрбөңүздөр.